Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сөзүбүз коомдо орун алып жаткан зордук, зомбулук жөнүндө болмокчу. Балдарга карата зомбулук кылым көйгөйү. Балдарга ырайымсыз мамиле жасоо, ата-энелердин балдарга күч же психикалык зомбулук көрсөтүшү, сексуалдык керектөөсүн канааттандыруу максатында баланы колдонуу, тарбия берүүдө жол берилбеген ыкмаларды колдонуу, балдарды эксплуатациялоо, балдардын эң негизги керектөөлөрүн ата-энелери баккан кишилери тарабынан камсыз кылбоосу. Зомбулук бир нече параметрлер боюнча классификацияланат. Ачык же жашыруун, учурдагы же өткөн убакта болгон, бир учуру же бир нече учуру, узак жылдар бою улана турган. Үй бүлө жана айлана чөйрө боюнча зомбулук, үйдө туугандары тарабынан, мектепте педагогдор же балдар тарабынан, көчөдө балдар же бейтааныш кишилер тарабынан. Зордук зомбулук бирөөнүн үстүнөн башка бирөөлөрдүн үстөмдүк жүргүзүүсүнөн пайда болгон коомдук теңсиздиктин идеалисттик теориясы. Балдарга ырайымсыз мамиле жасоонун формалары. Буларга сексуалдык зомбулук, физикалык зомбулук, психикалык же эмоционалдык зомбулук, баланын негизги муктаждыктарына кайдыгер мамиле жасоо. Зомбулук болгон окуялардын жаралышына көптөгөн факторлор таасирин тийгизет. Инсандык факторлор, үй бүлөлүк факторлор, чөйрө факторлору жана кырдаалдык факторлорго булар билим берүүчү мекемелер кирсе, социалдык факторлорго жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюму жана массалык маалымат каражаттары кирет. Физикалык зомбулук бул атайылап адамга залалга тийгизүү, аны менен бирге баланын денесине залалга тийгизүү жана денесин жаралоо. Эркиндигин чектөө, буюмун сындыруу же тартып алуулар физикалык зомбулуктун катарына кирет. Баланын физикалык зомбулукка бөгөт коюуга мүмкүндүк берүүчү психикалык абалынын жана жүрүм-турумунун өзгөчөлүктөрү. Кенже мектептик курак, жабыркоонун жана жаракаттын себебин жашырып коюуга умтулуу, жалгыздык, досторунун жоктугу, мектептен кийин үйүнө баруудан коркуу, ал эми өспүрүм куракта болсо үйдөн качып кетиши, суицидтик аракет, делинквенттик жүрүм-турум, алкоголь, баңги заттарын колдонуу. Кээ бир чоң кишилердин терс жүрүм-турумдары. Баланы эл алдында мазактоо, бүлгүнгө учуратуу, айып коюу. Бала чыныгы көңүл бөлүүнү каалап турса да, улуу кишинин аны жубатууну каалабагандыгы. Ага болгон өтө оор мамиле. Балага карата терс мүнөздөмө берүүсү. Баланын жек көргөн же жактырбаган тууганы менен окшоштуруу. Өзүнүн жетишпегендиги үчүн баланы күнөөлөө. Баланы жактырбаганын же анын жек көрөрүн ачык айтуу. Сексуалдык зомбулук бул күчкө салып жыныстык катнашка мажбурлоо же баланы бузуктук иштерге багыт, баланын уруксаты менен же анын жашы жетелектигине байланыштуу анын түшүнбөстүгүнөн пайдаланып, же ушул сыяктуу дагы башка себептер менен баланы жыныстык катнашка тартуу, чечинүүгө мажбурлоо. Сексуалдык зомбулуктун белгилери. Баланын организминде өзгөрүүлөр байкалат. Баланын жыныстык жол менен жугуучу оорулары, кескин салмагынын өзгөрүүлөрү, ар кандай физикалык карым-катнаштардан алыс болууга умтулуу, коркуу, ичтин оорушу жөнүндө даттануулар, себепсиз нервтик психикалык бузулуулар, депрессия, жанын кыюуну ойлонуу аракеттери. Психологиялык зордук зомбулук дайыма же мезгил менен оозеки мазактоо, баланын ата-энеси, камкорчулары, мугалимдери, тарбиячылары тарабынан кемсинтүү, анын адамдык ар-намысына шек келтирүү,
Анын ичинде ал күнөөлүү эмес болсо да айыптуу көрсөтүү, баланын жек көрүү сезимин ойготуу. Эмоциялык зомбулук. Эреже катары жабырлануучу бала зомбулуктун бир нече түрүнө бир эле учурда кабылат. Ата-энелер же башка бир адамдар тарабынан коркутуп, үркүтүү болуп саналат. Зордук зомбулукка туш болгон бала өмүр бою ичинде нааразычылык сезимдерин топтой берет. Анткени алар мындай жүрүм-туруму менен коомдон өч алгысы келет. Аларда эмнеге башкалардын балалыгы жакшы болгон, эмнеге меники зомбулукта өткөн деген сезим бар. Ошентип алар коомдон өч алгысы келет. Кылмышкерлер, аракечтер, баңгилер чоңоет. Ата-энесинин жаман адаттарынын баары кийин баланын жашоосунда кайталанып, чынжыр сыяктуу айланып турат. Коомдогу көп бактысыз адамдардын катмарын балалык кезде зомбулук көргөндөр түзөт. Ал тургай онкологиялык оорулардын таржымалы да кээде зомбулукка барып такалат. Балдарга катаал мамиле жасоо социалдык көйгөй болуп саналат. Бирок муну баары эле баандай беришпейт. Сурамжылоонун маалыматтары боюнча 30% ашык балдардын денесине жазалоо чараларын колдонот. Ошону менен бирге көпчүлүк катуу чараларды, курду, баланын денесин оорутуп сабоону колдонот. Ал эми балага баарлашуу, аңгемелешүү аркылуу таасир бергендерге болгону 14% гана кирген. Ар кандай зомбулукка кабылган балдар өзүлөрү да мындай абалга дуушар болушат. Алар көбүнчө өзүнөн кичине балдарды жана жаныбарларды зомбулукка алышат. Көп учурда алардын агрессивдүүлүгү оюнда көрүнүп турат. Алардын айрымдары тескерисинче өтө пассивдүү, өздөрүн коргой албайт. Зомбулук өтө көп болгон көз карашта өзүн өзү сыйлоо төмөн болуп саналат. Өзүн өзү баалай албайт. Маселени кантип чечсе болот? Зордук зомбулуктан жана ташпоор мамиледен жапа чеккен балдарды социалдык жактан коргоо жана реабилитациялоо үчүн ЮНИСЕФ өкмөткө балдарды коргогон органдар тарабынан мындай балдарды коргоо боюнча туруктуу система түзүүгө жардам берүүдө. 2011-жылы балдарга колдоо көрсөтүү боюнча 4 борбор түзүлгөн. Ал жерде балдар зомбулукту жана ташпоор мамиленин курмандыктары социалдык, психологиялык жана укуктук жардам көрө алышат. Зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам берүү борборунун ишеним телефондору иштеп жатат. Ишеним телефондордун номерлери сиздердин алдыңыздарда. Зордук, зомбулук кылууга умтулуу алсыз адамдардын иши. Ата-энелер мээримдүү болсо, зордук, зомбулукка жол жок. Адамдар зордук зомбулукту болтурбай кое алышса, анда бактылуу үй бүлөлөрдүн саны арбын болмок. Андыктан мен сиздерге ар дайым ачык асман, кең келечек каалоо менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.